Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз үй шартында дагы бир печенье жасоону чечтик. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач идишке 100 грамм сливочный майды эритип кошуп алдым. Артынан 100 грамм же жарым стакан кум шекер салдым. Алгач венчик менен аралаштырдым, бирок мага ыңгайсыз болду. Кийинчерээк кашык менен аралаштыра баштадым. Жакшылап аралаштырып, бирдей массага келүүсү керек. Бир жумуртканы чагып алдым. Ал эми экинчи жумуртканын сарысын алып коёмун. Эки аш кашык бал салуу керек. 2-3 мүнөттө жакшылап аралаштырабыз. 380-400 граммдай un керек болот. Аз-аздан салабыз. Бир пакетте разжигателдин баарысын салабыз. Алгач кашык менен, кийинчерээк колубуз менен камыр кылабыз. Ундан себип камырды жакшылап бийлейбиз, колго жабышпай тургандай болушу керек. Камырды жарым саатка муздаткычка салып турабыз. Мына камырыбыз тыныгып чыкты. Эми каталка менен 5 мм кылып жайуу керек. Печеньябыздын формасына стакан керек болот. Видеодогудай кылып формасын чыгарыңыздар. Жумуртканын сарысын вилка менен жакшылап аралаштырып алуу керек. Бардык печеньялардын үстүнө сүртүп чыгабыз. Вилканын жардамы менен печеньяларды кооздойбуз. — 180 градуста 15 минутада даяр болот. Мына биздин печеньялар даяр болду. Аябай даамдуу, таттуу болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Подписаться кнопкасын басып коюңуздар, лайк басыңыздар, ой пикир калтырыңыздар. Саламатта калыңыздар.